Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар. Сиздер үчүн жакшы иштер бар. Официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору. Мен Ислам Калдаев. Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышта сиздер менен жакшы кабар менен бөлүшөбүз. Сиздер интернет тармагында, интернет булагында көрүп жаткандай, биздин Кыргыз Республикасынын мурунку экс депутаты Текебаев Өмүрбек Чиркешевич азыркы убактагы Кыргыз Республикасынын Германия мамлекетиндеги биздин элчибиз. Ошол жакшы иштер бар деп Кудай буйруса алып чыгып атат. Бул болсо ошол Германия өлкөсүндөгү чоң шаарларда 8000ге чейин жумуш орундары бар экен. Кимдеги ошол Германия мамлекетинде иштейм дегендер болсо, немис тилдерин үйрөнүп, жумуштарга аракеттер кылып бир кесиптин ээси болуп, ошондой чоң Европа мамлекеттерине барыш деп калсаңыздар болот. Бир гана Россияны карабастан Польша, Европа, Германия жана башка дагы чоң өлкөлөрдүн жакшы жумуштарын иштеп калып, ол жолу кайтып Кыргыз Республикасынын өнүгүп өсүргөнүнө чоң салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Эми бул чыгарылышта биз сиздер менен ошо биздин урматтуу Текебаев Өмүрбек Чиркешевичтин элге кайрылган видеосуна көңүл бурсак. Мен Магдебургтун жанында Барлебен деген шаардын мэриясында турам. 1984 жылкы Франк Нессе деген жигит бул жерде мэр экен. Ал айтат, шаарыбызда 10 000 адам жашайт дейт. 10 000ден 8 000 завод фабрикаларда иштейт экен. Шаарда 100 ишкана бар экен. Бизге дейт дагы 8 000 кызматкерлер керек. Ошон үчүн Кыргызстан менен ушул багытта иштешкенге кызыктарбыз. Кыргызстандан келип жаштар билим алып, кесип алып, биздин шаарда иштей турган болсо, мен бюрократиясы жок, тоскоолдуктары жок, жашай турган жерлерин таап, заводдун ээлери менен тааныштырып коет эле деп бизге айтып отурат. Эмгек ресурстарын эле эмес, өндүрүш тармагында да кызматташсак дейт. Ошентип биз бүгүн эмдиги жылдын апрелинде бул жерде бир экономикалык форум өткөрөлүк деп атабыз. Ага Кыргызстандан бизнесмендер, окуу жайлардын жетекчилери, балким тигилже бул биздин министрликтердин өкүлдөрүн да чакырабыз, жергиликтүү өкмөт менен да жолугушууларды уюштурабыз. Шаарды кичине кыдырып көрдүм. Чакан, аккуратный, таптаза, классикалык немис шаар экен. Мен бул шаар менен Кыргызстандагы бир шаарды побратим, тууган шаар, бир тууган шаар кылыш керек деп сунуш кылдым, мэр колдоду. Жакында Кыргызстандын бир шаарын тандап алсак, булар түздөн түз ушул Кыргызстан менен иштеше башташат. Мэр өзүнүн бизнесмендерин тобун алып Кыргызстанга барып, ошол шаар менен, жалпы эле Кыргызстан менен таанышып келсем деп ниетин билдирди, убадасын берди.